Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İkinci hadis. Bu hadisde de Umar radıyallahu anh rivayet kılat. Allah aytip жатат. An Umar radıyallahu ta'ala anhu aydan قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Umar radıyallahu anh aytat. Күндөрдүн биринде биз пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem менен чогуу отурат элек. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Анан бизге бир чачы капкара болгон, кийими дагы ушундай аппакай болгон киши кирип келди. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Ал кишиде сапардын белгиси, мусафирдин белгиси жок дейт да. Илгери сапарда ат жаган төчөн жөө болгон, анда чаң болуп, үстүлөрү кирдеп, ошондой болуп мусафирдин белгиси билинип калчу. Бирок ал кишиде эч кандай мусафирдин белгиси жок дейт. Кийимдери аппакай таптаза, чачтары капкара дейт. Жана анын биздин ичибизде эч кимибиз тааныбайбыз дейт. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Ал туура пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына кирип келди да, пайгамбарыбыздын тизесине өзүнүн тизесин тийгизип отургузду жана колдоруну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын буттарынын үстүнө коюп отурду дейт. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Анан ушундай суроо узатты: "О Мухаммед, мага ислам жөнүндө кабар бергин" деп. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фaqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: El-İslam en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqimas salat ve tu'tiyaz zekat ve tasuma Ramazan ve tahujjal beyte in istata'ta ileyhi sabila." Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтты: "İslam деген бул Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп күбөлүк берүүң, жана Мухаммад Аллахтын элчиси деп күбөлүк берүүң, жана намазды тургузууң, зекетти берүү, орозону кармоо, эгерде кудуретиң жетсе, ажылык кылуу" деди. Ошондо жанагы киши айтты: "Кала садакта." Ал айтты дейт: "Туура айттың" деп айтты. Фа'жибна лаху яс'алуху ва юсаддикуху. Умар разияллаху анху айтып атат: "Биз ага таң калып калдык" дейт. Ал өзү сурап жатат, анан жооп берсе, "Туура айттың" деп айтып атат. Негизи бул ошол сурап аткан нерсени өзү да билет экендигине далил болот. Себеби пайгамбарыбыздын жообуну тастыктап жатат. Ага биз таң калдык деп айтты. Андан кийин айтты: "Кала фа ахбирни анил иман." Мага иман жөнүндө кабар бер дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кала ан ту'мина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи вал яумил ахири ва ту'мина бил кадари хайрихи ва шаррихи." Иман деген бул Аллах Таалага иман келтирүү, периштелерге иман келтирүү, жана китептерге, пайгамбарларга, жана кыямат күнүнө, акырет күнүнө, жана ошондой эле тагдырдын жакшысы да жаманы да Аллахтан деп иман келтирүү. Ушул иман деди. Кала садакта. Анда да айтты: "Туура айттың" деп. Андан кийин айтты: "Кала фа ахбирни анил ихсан." Мага ихсан жөнүндө кабар бергин дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кала анта абудаллах кааннака тараху фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак." Ихсан деген бул сен Аллах Тааланы көрүп тургандай ага ибадат кылууң. Эгерде андай деңгээлде кыла албасаң, Аллах Таала мени көрүп турат деп сезип, ошо сени көрүп турганыңды сезген абалда ибадат кылууң деди. Андан кийин айтты: "Кала фа ахбирни анис саа." Мага кыямат жөнүндө кабар бергин. Кыямат качан болот деген, кыямат жөнүндө кабар бергин дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кала мал мас'улу анха би алами минас саил." Бул жөнүндө менин да, сенин да кабарың жок. Тагыраак айтканда, кыяматтын качан болушуну мен да билбейм, сен да билбейсиң деди. Кала фа ахбирни ан амаратиха. Анда ал айтты: "Кыяматтын белгилери жөнүндө кабар бергин" деди. Кала ан талидал амату раббатаха ва ан тарал хуфатал уратал ааллата риаша ятатавална фил буньян. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кыяматтын белгилеринен күң аял өзүнүн ээсини, башчысыны төрөп калган күн келет" деди. Бул деген мааниси ошо кыяматка жакын мусулмандардын өлкөлөрү ачылыш көп болуп, күң аялдар көп болуп, ошол нерсени, ошол кыяматтын белгилеринен дейт да. Күң аял деген, эгерде бир шариатта күң аял менен күндүн ээси, күн деген бул ошо кул болгон аял, кул аял менен анын ээси кошулган болсо, ошондон төрөлгөн бала ал ээсинин баласы болот. Кулдун ээсинин баласы болот дагы, ошондо ал деле эркин бала болот. Кул болуп эсептелинбейт, күн болуп эсептелинбейт дагы. Ал өзүнүн энесине, мындайча айтканда, энесинин ээси болуп калат. Анткени ал атасынын мураскору. Ошондой болуп калат. Ошондой убакыттар келип калат дейт да. Бул алымдар айтышат, ошо кыяматка жакын бул нерселер болгон дейт. Көптөгөн ислам өлкөлөрү ачылыштар болгон. Ошол кездерде болуп өткөн көптөгөн эмелери. Андан кийин айтты: "Жана ошондой эле жылаңайлак кийимсиз жүргөн кедей адамдар, ошолор
кой кайтарып ушундай абалын баяндап атат. Жакынчылыктан айынан кийими да жок, жылаң айлак жүргөн жана койчу ушундай байкуш адамдар ошондойлор чоң курулуштарды курушуп бири-бири менен жарышып калат дейт. Мындайча айтканда кыяматка жакын илгери кедей болуп жашап жүргөн адамдар байып кетишип, ушундай чоң курулуштарды куруп бири-бири менен жарышып кала турган убакыт келет деди. Сумма инталака фалабисту малиян. Андан кийин ал киши ошентип сурап чыгып кетти деп айтып жатат. Сумма кал, ошо чыгып кеткенден кийин биз бир топ убакыт унчукпай отуруп калдык дейт да. Анан сумма кал, я Умар атадри ман исаил. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "О Умар, сен бул ким экенин билесиңби?" деди. Бул киши ким экенин билесиңби дегенде, "Култу Аллаху ва расулу алам." Аллах жана анын элчиси жакшыраак билет деп жооп бердим дейт. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кала фа иннаху Жибрил атакум юаллимакум динакум." Пайгамбарыбыз айтты: "Бул Жибрил периште" деди. Жибрил периште силерге диниңерди үйрөткөнү келди деди. Силерге диниңерди үйрөтүш үчүн келди дейт сахабаларга. Бул хадис Сахих Муслим китебинде, имам Муслимдин Сахих хадис жыйнак китебинде келген хадистерден сахих хадис. Бул хадис ушунчалык алымдар айтышат, улук хадис, эң маанилүү хадистерден. Жада калса кээ бир алымдар бул хадистин уммус сунна, сүннөттүн хадистин энеси деп аташканда, Фатиханы болсо, Фатиха сүрөсүнө Курандын энеси деп аташкан болсо, Уммул Куран, Курандын энеси деп. Анткени энеси деген бул бардык маанилер ошого кайтат. Курандын бардык маанисини Фатиха сүрөсү өзүнө камтыган. Ошол себептен аны Курандын энеси деп аташкан. Энеси болгон нерсе, бирдекен энеси болсо, балдары ошо баары энесинен таркаган болот да, энесине кайтат баары тең. Ошол сыяктуу эле Курандын маанилери дагы Фатиха сүрөсүнө баары кайткан себептен аны Курандын энеси деп Фатиханы атаган. Ошондой эле алымдар, кээ бир алымдар бул хадисти сүннөттүн, хадистердин энеси деп атаган. Анткени бул диндин бардык тармагын камтыган хадис, ошон үчүн хадистердин баарынын маанисини өзүнө камтып алган үчүн бул хадисти дагы эмне деди? Хадистин, сүннөттүн энеси деп аташкан. Бул хадис ушунчалык улук, маанилүү хадис болгон себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте келген маселелер ушунчалык негиздүү маселе болгон үчүн, диндин өтө маанилүү маселелери болгон үчүн Жибрил периште ушундай өзү алып келип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сахабалардын жанына өзү алып келип, сахабалардын көзүнчө үйрөтүп атат. Адам сүрөтүндө, адам кейпинде болуп, Жибрил периште келип, сахабаларга ошолорду угузуп үйрөтүп атат. Жөн гана угузуп үйрөтпөстөн, ошолордун жакшыраак көңүл буруп уксун, жакшыраак үйрөнүшсүн деген эмеде бир нече аракеттерди жасады. Мындайча айтканда, өзгөчө көңүл бурдура турган аракет иштерди жасады. Биринчиси болсо эмне? Келген абалы аппапакай болуп кийинип, ал кезде андай өрчүн адам, башка жактан келген адам андай болуп келбейт. Сапардан келгенде чаң, үстү кийир болуп, ошондой болуп келет. Ал болсо ушундай аппапакай көйнөктө, чачтары капкара болуп, башкача абалда кирип келди. Мусафир дейин десе, мусафир эмес, анткени мусафирдин абалында эмес. Бул нерсе сахабалардын көңүлүнү өзүнө тартыш үчүн, ошолор көңүл буруп угуш үчүн ушундай абалда кирип келди. Экинчиден, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына келип, тизелерин тийгизип, жабыштырып отуруп, жана колуну пайгамбарыбыздын бутунун үстүнө коюп, ушундай отурду. Отурган кейпинде дагы илим алган адепте ушундай жакшы эме менен, адеп менен отурду. Бул дагы сахабалардын көңүлүнү өзүнө бурду мындай отуруш менен. Андан кийин сураганда сурап туруп, артынан садакта туура айттың деп кайра тасдыктап коюп атты. Бул ага бетер сахабалардын көңүлүнү бурдуруп атты. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылганда эмне деди? О Мухаммад деп кайрылды. Пайгамбарыбыздын аты менен кайрылды. Пайгамбарыбыздын сахабалары болсо, пайгамбарыбызга кайрылганда Мухаммад деп аты менен кайрылчу эмес. Алар я Расулаллах, Аллахтын элчиси, же Аллахтын пайгамбары деп ушундай кайрылышчу. Бирок бул болсо жанакы араби деп коет, бедуин арабтардай. Чөлдөгү арабтар алар да ушундай болчу. Пайгамбарга келгенде о Мухаммад деп атын айтып кайрылышчу да. Ошолор сыяктуу болуп, атын айтып кайрылды. Бул дагы ошо сахабалардын көңүлүн өзүнө буруш үчүн. Демек, бул хадисте келген маселелердин баары эң негиздүү шариаттагы орто чоң болгон эң негиздүү маселелерден, диндин эң негизги маселелеринен. Андан кийин бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан иман менен исламды сураганда, исламдын 5 түркүгүн айтты. Анан иман жөнүндө сураганда, имандын 6 түркүгүн айтты. Эми алымдардын арасында ушундай
талаш маселе бар. Бул эмне? Иман менен ислам экөөнүн мааниси бирби же экөө башка дегенде ар кандай ойлорду айтышкан, туурары кой, Аллах алам. Эгерде бир хадисте келе турган болсо, экөө бир хадисте, бир аятта ушундай келе турган болсо, шариятта бир жерде келе турган болсо, эки аталыш, ислам, иман деп. Анда исламдан максат диндин, дененин амалдары максат кылынат. Жанагы ислам түркүктөрү, ла иляха илlalloh Мухаммад расулуллах калимеси, намаз, орозо, зекет. Ал эми иманда максат эмне болот? Ал жүрөктүн ишенимдер. Иман дегенде кайып илимдерине ишенүү, Аллах Таалага ишенүү, периштелерге ишенүү, кыямат күнгө ишенүү, кайып нерселерге ишенүүнү иман деп аталат. Эгерде бул экөө азыркы ушул хадис сыяктуу болуп, бир хадисте келе турган болсо, бир жерде келе турган болсо, ушул экөө эки максат кылынат. Ал эми башка келе турган болсо, бир хадисте мисалы үчүн адамдарды айта турган болсом, о адамдар иманга келгиле деп чакырсаң, анда ал иманга келгиле деген сөз Аллах Таалага ушу гайып нерселерге гана иман келтиргиле деген мааниде эмес. Бул исламды да камтыйт, диндин баардык тармагын камтыйт. Иманга келгиле деп чакыра турган болсоң, анда намаз окугула, орозо кармагыла, зекет бергиле деген ошонун баары камтыйт. Жана ошондой эле Аллах Таалага, периштелерге иман келтирүү баарын камтыйт. Ошо сыяктуу эле исламга келгиле деп, динге келгиле, исламга келгиле деп чакырсаң, анда дагы имандын негиздерин да камтыйт, исламды да камтыйт. Демек, экөө эки башка жерде келе турган болсо, ушул ислам менен иман сөзү хадистерде, аяттарда башка келе турган болсо, анда ал диндин баардык тармагын камтыйт, иманды дагы, исламды дагы. Ал эми экөө бир жерде келе турган болсо, имандан максат бул гайып илимдерге ишенүү, ал эми исламдан максат болсо, бул не ошол дененин амалдары, исламдын негиздери максат кылынат. Андан кийин ихсан деген бул ислам, имандын өзүнчө бир бөлүгү эмес бул. Ихсан деген ошол ислам менен иманды амал кылуу жолу. Мындайча айтканда, Аллах Таалага ибадат кылуунун жолу ихсан болуп эсептелинет. Аллах Таалага биз намаз окуганда, орозо кармаганда, ажылык кылганда, кыскасы ибадаттын баардыгын кылганда кандай абалда кылыш керек? Кандай абалда кылыш керек? Бул ошол максат кылынат ихсандан. Ихсан десем эмне? Демек, ихсан бул хадисте келгендей эки деңгээлден, эки даражадан турат. Биринчиси болсо, ибадат кылып атканда, Аллах Таалага ибадат кылып атканда, Аллах Тааланы көрүп турам деген абалда. Бул эң жогорку деңгээл. Ушундай сезим болуп, мен Аллахты көрүп турам деп. Мисалы үчүн, өзүң бир урматтаган адам же болбосо бирөөгө жагынгың келип атса, өтө президент деп коелу мисалы. Президентке ушундай жагынгың келип атса, анын көзүнчө көрүп тургандай иш кылган адам канчалык иш кылат? Ушундай мыкты абалда аткарганга аракет кылат. Себеби ал аны көрүп турат. Мени көрөт бул кылганым деген эмеде. Бул эң жогорку деңгээлде. Аллах Тааланы көрүп турам деген ушундай абалда кылган адам ибадатыны эң мыкты аткарат. Ал эми экинчи деңгээл, мындай деңгээлде аткара албасаң дейт. Мындай деңгээлде аткара албасаң, анда экинчи деңгээл ал муракаба деп коет. Аллах Таала мени көрүп турган деңгээлде. Мени көрүп турат деген сезим менен. Аллах Таала ибадаттарымды, кылып аткан иштеримди көрүп турат деген сезимде ибадат кылуу. Андай сезимде ибадат кылган адам дагы Аллах Таалага эмне? Берилген абалда ибадат кылат. Кайдыгер карап, ою чачырап, ар кандай нерсеге алаксыбастан берилген абалда ибадат кылат. Ошончу бул ихсан деген бул эң жогорку деңгээл. Жана ошондой эле ихсандын мааниси бул ибадатты кандай аткаруунун жолу болуп эсептелинет. Андан кийин бул хадисте дагы кыямат күнүнүн белгилерин эскерди. Бул белгилер кыямат күнүнүн кичинекей белгилери. Кыяматтын чоң белгилери бар, жана кичинекей белгилери бар. Кичинекей белгилеринен бул хадисте эскерилген нерселер, жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын келүүсү дагы бул кыяматтын белгилеринен, көптөгөн хадистерде келген кыяматтын белгилери бар. Бирок алымдар айтат, кыяматтын чоң белгилери бул Даджалдын чыгуусу менен, Даджалдын келүүсү менен башталат дейт. Качан Даджал чыкканда, ошондон кийин биринин артынан бири кыяматтын чоң белгилери бар. Хадисте эскерилген ар түрдүү белгилер келген. Бир жактан түтүн чыгат, Иса пайгамбар түшөт, Даджал чыгат, ушуга окшогон Яжуж Мажуж, ошолордун баары эмне Даджалдын чыгуусу менен башталат деп алымдар айтышат. Демек, ага чейинки белгилердин баары хадистерде эскерилген, аяттарда келген көптөгөн эмелер кыяматтын кичинекей белгилеринен. Жада калса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде айдын бөлүнүүсү дагы кыяматтын белгилеринен болгон. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Иqtarabati's-saatu wanshaqqal-qamar." Кыямат жакындады дейт, ай экиге бөлүндү. Пайгамбарыбыз айды экиге бөлгөн. Пайгамбарыбыздын мужизаларынан
бул айды экиге бөлүп мушриктерге көрсөткөн. Ушуну Аллах Таала кыяматтын белгилеринен кылып, жакындаганына белги кылып айтып жатат. Демек ошолордун баары кыяматтын кичинекей белгилеринен болот. Бирок бул жерде бир маселе, кандайдыр бир ишти Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте кыяматтын белгилеринен десе, сөзсүз түрдө ал жаман иш экендигине далил болбойт. Же арам экендигине далил болбойт да. Ал өкүмү өзүнчө башка хадистер менен каралат. Кээ бир иштерди кыяматтын белгиси деп айтышы мүмкүн. Бирок ал нерсеге эч кандай өкүм байланышпайт. Бирок кээ бир амалдар бар, кыяматтын белгиси дегенде ал ошол нерсе айыптуу жаман иш экендигине далил болот. Бир гана кыяматтын белгиси деп аталып калуусу себептүү эле ошол иш арам иш же күнөө иш болуп калбайт да. Анын өкүмү шариатта башка далилдер менен сөзсүз түрдө каралат. Эми бул хадистин азыр жалпы маесин алып өттүк, жалпы маесини. Бул хадисте көптөгөн маселелер бар. Эң биринчиден илим алуучунун адептеринен эскерди. Илим алуучу келгенде тазалык жагынан өзүнүн абалын алып жүрүүсүнү, таза алып жүрүүсүнү, жана ошондой эле илим алган адам жанында отурганда, мындайча айтканда, устазынын, алымдын жанында отурганда жакшы адеп менен отуруп, андан кийин сураганда дагы жакшы адеп менен сурап, ошол сыяктуу кээ бир адептерди эскерди. Алымдар айтышат, бул илим алганда адеп өтө зарылдуу деп айтышат. Адепсиз илим алуудан көптөгөн илимден кур каласың дейт. Чынында карасаң алымдар айтат. Көптөгөн чоң алымдардын көптөгөн окуучулары бар дейт да, көптөгөн окуучулары бар. Бирок ошол окуучулардын ичинен аз гана бир 2-3 же 3-4 болсун өзгөчө аларга көңүл бурат. Өзгөчө көп нерселерди айтат. Башкаларга айтып бербеген нерселерди айтат. Ал эмне себептен десе, кээ бир алымдар айтат, ал ошолордун адептүүлүгүнөн дейт. Сураганда билет, кантип сурайт, ошо өзү билбеген абалда, ошол сурап атканда ошол алымдан пайдалангысы келген абалда сурайт. Жөн эле талашкысы келип, жөн эле сүйлөгүсү келип, адепсиз менен сүйлөй бербейт дейт да. Ошо адептүүлүк менен үйрөнөйүн деп, ушинтип сурайт. Бүт устазынын эмесини карайт дейт да. Адептүүлүк менен ошондой эме кылат. Ошол себептен кээ бир алымдардын өзгөчө шагирттери болот дейт да, көптөгөн алымдардын. Жана ошондой эле алымдар айтат, эгерде сен бир маселени билип турсаң дагы дейт, башкалар жаныңдагылар билбесе, ошолордун ошол маселеден пайдалангысынын келүүсүнү каалап аткан болсоң, анда суроо узатсаң болот деп айтышат. Мисалы үчүн устазга ушундай бир суроону айтсаң, ал жооп берсе, ошол жооптан өзүң эмес, анын жообун өзүң билесиң, бирок жаныңдагылар пайдаланып калса деген ниетте суроо узатсаң дагы бул жакшы дейт. Анткени Жибрейил периште бул жерде эмне өзү билип туруп ошол нерселерди сурады. Неге? Ошол сахабалар ошондон пайдаланып үйрөнүш үчүн, динди үйрөнүш үчүн. Андан кийин биринчи бул жерде исламдын негиздеринен эң биринчи ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах келимени эскерди. Исламдын эң биринчи түркүгү, исламдын 5 түркүгүн эскергенде эң биринчисинде ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах. Бул калиманын маанисинде ла иляха иллаллах деген Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч бир зат жок, жалгыз Аллах гана ибадатка сыйынууга татыктуу деген мааниде. Демек, ла иляха иллаллах деген адам ушинтип күбөлүк берген, жүрөгү менен тастыктап, тили менен айтып ушундай күбөлүк берген адам жалгыз Аллах Таалага гана ибадат кылыш керек. Ибадаттын баарыны жалгыз Аллах Таалага арнаш керек. Ибадатка жалгыз Аллах Таала татыктуу деп ишениш керек. Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баары жараксыз деп ишениш керек. Эгерде кайсы бир адам Алладан башкага да сыйынса болот деген болсо, же болбосо Аллахтан башкага бир ибадаттын түрүн арнаган болсо, ал Аллах Таалага ошол нерседе шериктеш кылган болот, башка бирөөлөрдү теңдеш кылган болот. Ошон үчүн Аллах Таала айтат: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a". Силер Аллахка ибадат кылгыла, кулчулук кылгыла, ага эч бир нерсени шериктеш кылбагыла деди. Ла иляха иллаллах деп айткан адам ибадатта Аллахты жалгыздаш керек, ага ибадаттын эч бир түрүндө эч кимди канчалык улук зат болбосун шериктеш кылбаш керек. Ал эми Мухаммад расулуллах деген бул Мухаммад Аллахтын элчиси, Аллах Таала тарабынан жиберилген пайгамбар деп ишенүү. Эми бул Мухаммад Аллахтын элчиси, Аллахтан тарабынан жиберилген пайгамбар деп ишенген адам эмне кылыш керек? Бул 4 нерсени аткарыш керек. Эң биринчиси ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктарын аткарыш керек. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарган нерселерден тыйылыш керек. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир гайып нерселер жөнүндө кабар берген болсо,
ошол кабарлардын баарына эч бир шектенбестен ишениш керек. Төртүнчү нерсе эмне? Аллах Таалага ибадат кылганда ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн жол менен гана ибадат кылыш керек. Өзүнүн акылынан чыгарбастан, өзүнүн урп адатына жараша эмес, дагы бир каяктан бир ойлоп таап алып бир ибадаттарды кылбастан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөндөй ибадат кылыш керек. Себеби Аллах Таала пайгамбарды эмне үчүн жиберген? Ушул эки максатта. Биринчиси ла иляха иллаллах деген адамдардын баарына жалгыз Аллахка ибадат кылгыла деп чакырган болсо, экинчиси ошол ибадатты кантип аткарыш керек? Аллах Таалага макул, Аллах Таалага ибадат кыл деп чакырып атасың. Биз ошону кандай кылабыз дегенде, мындай кылгыла деп көргөзүш үчүн пайгамбарларды Аллах Таала жиберген. Пайгамбарлардын милдети ушу. Жана ошондой эле ибадаттардын баардыгы ушул эки негизге курулат. Ушул эки нерсе болсо туура болот. Биринчиси жалгыз Аллахка ибадат кылыш керек. Аллахтан разылыгын көздөгөн абалда ибадат кылыш керек. Экинчиси пайгамбарыбыз көргөзгөн жол менен гана болгон болсо, ошол ибадаттар гана кабыл болот. Ал эми ар бир адам өзүнүн оюнан чыгарып, же бир урп адаттар менен ибадат кылса, андай ибадаттар кабыл болбойт. Иншалла ушул жерге чейин бүгүн сабакты токтотобуз. Анан кийинки сабакта бул хадистин дагы түшүндүрмөсүнү иншалла улантабыз. Аллаху саллаллаху алейхи ва Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.